Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Барыңыздарга, кыргызстандыктарга салам. Не дейбиз мекендештер, азыр чынында эле мамлекетибиз өтө мындай экономикалык жактан кооптуу абалда турат. Экономикабыз өтө кооптуу, кыйын акыбалда турат. Аны мен экономист болбосом деле, юрист болбосом деле, программист болбосом деле, кладчик мен түшүнүп атам, мен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу жаныңызга бир жакшы экономисттерден советник кылып алыңызчы. Бирди эмес, бир 4-тү 5-ти алып алыңызчы. Суранат этелем сизденчи, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Азыркы келген өкмөт болду, Кыргызда айтат го, болору болду, боесу канды депчи. Ушул өкмөт иштетели. Ушул өкмөт менен макул иштешели. Болгон кыргыз ушул азыркы убакта. Ушундай сабатсыз, билимсиз, канкор, адамдын укугун сыйлабаган, адамды адам катары эсептебеген, ушундай акыбалдабыз. Баары эле эмес, бирок көбү ошондой болуп атат. Урматтуу мекендештер, ушуга келиңиздер, баарыбыз кайдегер карабайлы. Баарыбыз ушул азыр бүт маселелердин баарын токтотуш керек. Сот реформасы, анан коррупция менен, жок, ал каждый орган өзүнүн ишин кыла берсин. Бирок эң биринчи орунга, урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр биз экономикалык акыбалыбызды оңдошубуз керек. Элди жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Элди үйдү жайлуу кылышыбыз керек. Бизнеске шарт түзүп беришибиз керек. Инвесторлорду алып келишибиз керек. Ошолорго бир шарт түзүп бериш керек. Аларды баягылар келип, тиги куу тумшуктар келип чокулап баштайт да. Канаттары менен каккылап, тумшуктар менен чокулап баштайт. Билебиз да биздин чиновниктер араң эле турушат, ажыдарлар, крокодилдер ооздорун ачып, келсе эле шап эле чапчыйын деп. Ана мекендештер, дагы бир нерсени кошуп кетейин. Кечеки биз өкмөт үйүнүн жанынан эфир кылып атып бир тууганыбыз Төрөбеков Асейин деген бир тууган ат айтылып кеттир. Ал 2 Асейин бар экен аяктачы. Ал Асейин эмес, жана спортсмендерди тарбиялап өстүрүп жүргөн башка Асейин экен. Ошол тиги спортсменге аргаш жерден чалып алып, сен эмне бандит болуп кеттиң беле, тиги бу деп атышыптыр. Биз тиги кече балдар жолукту, ал Асейин эмес, ал башка Асейин дейт. Ошону айтып коеюн, кыпчып кетейин. Кыстырма дегенде. Анан урматтуу мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр бизге Кыргызстан мындай элестетиш керек да, реанимацияда жатат. Бүгүн эртең жан берет деп реанимацияда жатат. Аны тирилтиш үчүн ага жакшы бир хирург керек болуп атат да. Хирург, жанагы жүрөк доктор демде деп койчу. Кардиолог, ушундай бир докторлордун тобу керек болуп атат. Тобу, бир эле кардиолог эмес, көп эмелер керек болуп атат. Ошонун баарыбыз көптөп туруп, ушу Кыргызстандыкты реанимациядан чыгарып кетели, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Өтө сарсана кылат. Мына эртең пенсия берилбей калат, пособия берилбей калат, айыл чарбасындагы уюштуу иштери жүрүлбөй калат. Макул эми коррупцияга мен аралашпай эле коеюн, тиги прокуратура, тиги буларгачы, сот, прокуратурага пока аралашпай эле турайынчы, бир туугандар, туура түшүнгүлөчү. Мага көп өтүнүч менен кайрылып атат. Ошол жакта беспредел боюнчачы. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн Кудайым буюрса, ушул жолукчу кишилерге жолугалы деген аракет болуп атат. Ушул жакта мондай жакшы, акылы да толук, илими да жеткен, практикасы да бар адамдардын тобу менен мен жолугуп сүйлөшүп жүрөм. Бизге 12 министрликке баарысына реформа керек. Реформадан дагы мына өзгөчө налоговый, таможенныйлар бюджетке акчаны көбөйтүш керек, төккөндү көбөйтүш керек. Коррупцион эмеңерди токтоткула, урматтуу налоговыйлар. Биякта деген
жаңы zaman, жаңы doğru geldi. Emi cevap jaşıra albaysыңар. Kırgızda jakşı söz var. Oorunu jaşırsaң ölüm aşkere kılat dep. Kırgızstan reanimatsiyada jatat hazır. Reanimatsiyada jatat. Срочно жанагы керектүү уколдорду сайып, капельница коюп, кол бутун массаж кылып, кыймылдатып, сактап калалы Кыргызстаныбызды. Урматтуу мекендештер, ошого баарыбыз тең Садыр Нуркожоевичке жардам берели. Ким ушул Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстанга жакшылык кылам. Менин бир жакшы программам бар, жакшы идеям бар. Мен жакшылык кылат элем дегендер баарыбыз биригели мекендештер. Жанагынтип бөлүнүп, жарынып, сен түндүк, мен түштүк, сен Акаевчил, мен Бакиевчил, Атамбаевчил, анан тиги Сокеде кошулат, акырында Сокенин дагы эмелери бар. Ошондой бөлүнүүнү токтотолу. Жамандыр, жакшыдыр тетиги 120 депутат менен иштешке туура келет. Өкмөт менен иштешке туура келет. Мекендештер, сактап калалы, Кыргызстаныбызды сактап калалы. Жакшы эстүү экономисттер, программисттер, юристтер көп бизде, аябай көп. Алар тиги заслондон чыга албайт да, тиги тиякта заслон бар да. Өтө албайт, ал тосмодон өтө албайт. Кудайга шүгүр да монун Facebook чыгып калып, түзмө түз эле кайрылып, үнүбүз угулуп атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, кече сиз үгүт иштеринде жүргөндө, ош жактан бир аксакал айтты эле. Сыртты тосмону алдың, эми ичиндеги тосмону талкала деген сөз. Ошол ал тосмо дагы эле турат. Бар экен, эми аны өзүңүз эле бир кайраттанып, чечкиндүүлүк кылып туруп талкалабасаңыз, ошол тосмо Кыргызстанды туңгуюкка, экономикалык, саясий туңгуюкка тыга турган ошол тосмо бизди, сиздин, элдин жеңишин башын жей турган, элдик бийликтин башын жей турган, сиздин карьераңыздын башын жей турган ошол тосмону жок кылалы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Көп жакшы эксперттер менен эметтиңиз, ушунда команда чогултуп атабыз биз. Мага да көп чалуулар болуп атат, келип атышат. Ошол адамдарга бир эме площадка түзүп бериңиз. Ошол кыргыз элине үнү жетсин, сөзү жетсин. Жанагы эми булар жанагы 12 министрлик түзөбүз деп дагы 6 ай жөн эле жүрөт булар. Иштегенди кой, ал тиги барып сен тиги креслого отур, анан өкмөт реформа болуп атат, өзгөрүлүп атат, министрликтер алмашып атат деп, ал тиги кабинеттен тиги кабинетке, зданияга көчкүчө эле дагы 1 ай, 2 ай жөн эле кеткен атат. Ошогочу биздин 3 ай эле айыбыз бар. Ушул өкмөт менен тез иштешип калалы, тез реформаларыбызды жасап калалы. Налоговыйда, таможняда, бүтүндөй структураларда өзгөртүп, бизнеске шарт түзөлү. Жанагындай талап тоногондордон коргойлу, инвесторларды коргойлу. Жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн. Ошондой жакшы эстүү экономисттерден, юристтерден болгон бир команда чогултуңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен сизден суранам, өтө кооптуу абалда турабыз. Бүт жагынан мына сырткы карызыбыз бар, ички карызыбыз бар, коррупция деген коррупционный схемалар бар. Ошолорго бир мондай команда топ түзүп алып, анан күрөшпөсөк, жалгыз сиздин колуңуздан келбейт. Садыр Нуркожоевич, кайсы бирине жетишесиз? Кайсы бирине жетишесиз? Өтө көп, өтө мындай ушундай кырдаалда келдиңиз бийликке. Мамлекетибиз карызга, коррупционный схемаларга, бузукулукка, жанагындайга тыгылган убакта келдиңиз. Эми сиз ушундан кайраттанып туруп, Садыр Нуркожоевич, мына мен сизди көптөн бери изилдеп жүрөм, сөздөрүңүздү, айткан сөздөрүңүздү. Сиз мындай деп айтам да, мен сиздичи жана билими жок, анан тиги бул опыту жок деп жанагы танттыктар тантып атпайбы. Эң главный сиз кыргыз элине жакшылык кылам деген ниетиңиз бар. Аны бүтүндөй кыргыз эли билет. Бул бир, ошол ниетиңизден тайбаңыз. Экинчи, сиздин мындай
жанагындай уюштуруп мындай менеджерлик немеңиз бар да, мындай командаларды чогултуп уюштуруп анан ошолорго задание берип анан кайра талап кылганды билесиз. Мына ушул эки жакшы сапатыңыз бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул экономика, өкмөт деген аябай мондай кыйын нерсе, түшүнүш кыйын булардын жанагы кухнясынчы. Жакшы биз реформа кылып атабыз, тиги Фуги айтып атпайбы, биз тиги цифризациянын эң биринчи биз киргиздик, анан биз кыйраттык. Эң коррумпированный орган ошол Фуги. Фуги мүлктүн баарын басып жатып алып. Ошол жерден эле Фугиден эле 4 миллион канча төгөсүң десем 4 дейт. 4 эмес 40 миллиард төгүш керек Фуги дегенчи. Если реально мо рыночный баа менен санасы отсок, Фугинин ичинен толтура коррупция чыгат. Мына ушу Фугини иликтөө боюнча бир комиссия түзүп коюш керек, экспертный группаны коюп коюш керек. Ошолор бүт беттен ачсын. Фугинин ичиндеги коррупциянын баарын беттен ачсын. Кереги жок бизге андай Фугинин. Баарыбызга пиккер көзбөй отурушат го, билгениңерди кылгалы деп. Ар кандай тетик Атамбаевдин убагында түзүлгөн Фуги турбайбы бул? Эмне